Кыргыз Республикасынын президентinin Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын катышуусунда берилет. Бүгүн 18 июнда Жогорку Кеңештин жыйынында 7 министрдин ант берүү аземи өттү. Жыйынга президент Садыр Жапаров катышты. Ант берген министрлер: Саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев, курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев, санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министри Азамат Жамангулов, агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева, илим, жогорку билим берүү жана инновациялык министри Бактияр Орозов, коргоо министри Руслан Мукамбетов. Ант берүү аземинен кийин президент өлкөдөгү жаңыланууларга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларга кеңири токтолду. Ошондой эле Садыр Жапаров Кыргыз парламенти жаңы Кыргызстанды курууда чоң роль ойноп жатканын белгиледи. Урматтуу эл өкүлдөрү, өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында Жогорку Кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат. Сиздерге белгилүү болгондой, өткөн жумада 2025-2030 жылдарга чейинки Кыргызстандын өнүгүүсү боюнча жаңы стратегияны бекитип жарыя кылдым. Бул биздин өкмөт жана бардык мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү документ. Ушул стратегиянын негизинде биздин мамлекет 2030 жылы ички дүң продукциянын көлөмүн 30 миллиард долларга, ал эми калктын жан башына эсептегенде 4,5 миң долларга жеткириш керекпиз. Ушул коюлган талаптарды аткаруу жана аны турмушка ашыруу биздин өкмөттүн милдети. Бүгүнкү күндө Кыргыз парламенти жаңы Кыргызстанды куруу жолунда өтө маанилүү чечимдерди кабыл алууда чоң роль ойноп келет десем жаңылышпаймын. Мындан улам мыйзам чыгаруу бийлигинин бардык өкүлдөрүнө, төрага Нурланбек Тургунбек уулу башында турган Жогорку Кеңештин депутаттарына жана ар дайым аркада бел күч болуп келаткан Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлерине тилектердин ишке ашуусуна кош колдоп салым кошуп, эриш аркак иштеп келаткандыгыңарыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Коррупция менен алектенсеңер эч кимге аюу болбойт. Бул тууралуу Садыр Жапаров Жогорку Кеңеште билдирди. Ал ант берип кызматка киришкен 7 министрге кайрылып, жасай турган иштер көп экенин белгилеп, берген антты унутпоого чакырды. Бул маселелерди чечүүгө алы келет, акылы жетет, бул тармакты алдыга жылдырат, өнүктүрөт деген алдын ала изги тилек менен, ишеним менен сиздерди министр кылып олтурабыз. Мамлекеттин бир тармагын жылдырууга ишти алып кетем деп, өз чамаңарга ишенип, мыйзамдарды так сактоо менен эл үчүн кызмат кылууга ант берип, бул ыйык трибуна аркылуу сиздер эл астында ант берип олтурасыздар, ушуну унутпаңыздар. Биздин элибиз берилген антка катуу маани берет, элдин сөзү менен кошо назарында да турасыздар. Жакшы иштесеңер, калкыбыз тегиз алкыйт, жалпы журт батасын берет. Башкача ой менен келип, жеке керт башыңарды ойлоп, коррупция менен алектенсеңер, анда эл журтка жаман атыңар калат, ата-эне, ага тууган, жерге жээңерди түбөлүк жаман сөзү ээрчийт. Кыргыз наркы мына ушундай. Албетте туура эмес иш жасасаңар, биз дагы мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимге аяоо жок. Ошондуктан айтылган сөздөрдөн өзүңүздөр жыйынтык чыгарып, ишке киришиңиздер. Жыйындын жүрүшүндө депутат Бакытбек Марипов Кыргызстанда энергетикалык суусундуктарды өндүрүүгө жана импорттоого тыюу салууну сунуштады. Ал президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, бул маселени карап чыгуу керектигин билдирди. Бүгүнкү күндө өзгөчө жаштардын арасында ушул энергетикалык суусундуктар, флеш, нитро жана башка ушул сыяктуу суусундуктарга аябай көп жаштардын ичинде мына ооругандар, боор оорусу, жүрөк оорусу, бөйрөк оорулары өтө көп кездешип атат да. Ушул суусундуктарга мен мына биздин Алмаз Акунжаевичке да суранып кетет элем. Ушул маселе боюнча бир тапшырма берсек. Себеби мына мектеп окуучуларынын арасында таксинди ушул айдаган айдоочу, такси айдаган айдоочуларга мектеп окуучуларынын арасында ушул өтө көп колдонулат тур. Ушуга бир сатууга жана Кыргызстанга киргизүүгө бир тыюу салсак. Мыйзам долбоору каралып жаткан учурда эл өкүлү Камила Талиева, мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев кайда экенин сурады. Депутат алар тууралуу маалымат сурап, жазага тартууну сунуштады. Буга улай эле эл өкүлү Кундузбек Сулайманов кесиптешинин пикирин колдой тургандыгын белгиледи. Бир суроо, Жунушалиев деген бир сиздердин министриңиздер бар, ал издөүдөбү, кайда, дайын дареги жок.
Опунбаев дегенибиз бар эле, аны жок деп бая күнү соттон көрүп калдык. Ушулар боюнча бир маалымат бергилечи. Жунушалиев кайда жүрөт же? Карга карганын көзүн чукуп айтып алып, мурунку министриңерди жаап жашырып атасыңарбы? Издөөдө же республикада жашап атабы ал киши? Антты бузган адамдарды, тем более бизден өзөктүү тармакты кармап турган. Ушул бизден бирден бир тартипке чыгара турган министрликтен кармап турган адамдын бүт бардыгын тыштап коюп кетип калыш, бул үчүн кечирилгис жаза болуш керек. Именно Жунушалиевди наказание кылыш керек. Парламент жыйыны өтүп жаткан учурда электр жарыгы өчүп калды. Жыйын Бишкектеги Абдымомунов көчөсүндө жайгашкан мурдагы өкмөт үйүндө өтүп жаткан. Электр жарыгы өчкөнүнө карабастан депутаттар ишти улантып, Адилет кеңешине талапкерлерди шайлашты. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында жалпы 24 мыйзам долбоору каралып, экинчи, үчүнчү окууда депутаттар колдоп беришти. Арасында соттолгон жарандардын мамлекеттик жогорку кызматтарды ээлөөсүнө тыюу салган мыйзам да бар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган. Макул 60, каршы жок, баары 60, катталды 78. Мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Айбек Исабеков, Турсунали Нуралиев, Регион.